Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Biz sizlerge Айтылуу Теңир тоонун койнундагы кадимки Катагандын Канкошой байыры алып жашаган деген маалыматтар калган Кошой коргондун жанына курулган тарыхый, этнографиялык, археологиялык баалуулуктарды өз кучагына камтыган ушул музейдин ичинен салам айтып жатабыз. Музейдин ичинен салам айтуу менен бирге бүгүн сиздерге биз ушул жогоруда мен айтып өткөн Катагандын Канкошой аталган Кошой бабабыздын кадам изи калган кадимки Кабылан Манас Алтайдан жер арытып келип, ушул батасын алып, касиеттүү Ала Тоо койнунан Кытайларды кууп чыккан деген оозун өзгө айтылып калган маалыматтарды айланасында тарыхый, этнографиялык, археологиялык баалуулуктарды кучагына алып, ошону бүгүнкү күнгө чейин сыр кылып катып жаткан Кошой коргондун сыры, анын мааниси, анын касиети туурасында бир топ маалыматтарды берүүгө аракет жасамакчыбыз. Ушул Кошой коргон кандай курулган? Ошону Манасчынын оозунан угуу менен сөзүбүздү баштасак. Утман Кошой абаңын Куттарыган өнөрдүн кубат күчүн карагын кайыптан алган өнөрүн эми каалап эми көрөрмүн ошондон аба кең 30-дагы чагымда ойдом корор малында bir günü jatıp tuş görüp düşünde kızık iş görüp taruday bolup kırgızdın çaçırların biliptir tamanın Ağıtaydın basılların biliptir tavuş intip kayran yurt anam basınarın biliptir oşondo turup avanga oyuna bir iş giriptir. Biri getip Altayga, biri tentip Kangayga, biri getip Kapkayda, biri getip Verrenge, biri düşüp getip Terrenge, kayran kırgız kalkının kulboların biliptir, karegin yaş mung basıp, mung bolların biliptir, kayga batıp kayran yurt, katın kızın oşonda tulboların biliptir, kayran Koşoy avаңın, kayrat güçün karağın, Çeştöbönün turpağın çenevesten aldırıp kirpiçine saldırıp sokma menden oşonda soğup turgan gezdeken uşul turgan kurgondu kurup turgan gezdeken bir kızmatın kırgızga kılıp turgan gezdeken oşonda Koşoy abaken jeti atmar çep kıldı jetkilen gana Koşoy bek kurdun uşul jeti kılım ötkön çak emi turar gana beken dep kurduk kızırlı kırgız yurtuna kızmatın uşul korgonum emi kılar beken dep kurduk birinci korgon içine mergenderin aldırdı mergenderin jaşırıp berendegin aşırıp birinci korgon ötsö da ikinciden ötmestem ikinciden ötsö da üçüncüge jetmestem üçüncüden ötsö da törtü basıp Getmestep kayran Koşoy hava keng kambıldık karagın mın oşonday kep kalıp tört katar çeptin üstünde oşol balvandardın aldırıp karol kılıp saldırıp 5. kat var çevinde oşonda karasan ustalardın aldırdı ustalardın aldırıp uzanbay çevir saldırıp oşondan hava keng kamılga jurtka kam kılıp mın oşunday dangılıp emimin tur deme akırık korgongo oşonu kurup bolgonda oşo korgon karasan çunkurun kırkız angılıp biyigin kırkız tamgılıp mın oşonu görgöndün oşo başın kanın ayran mangılıp bütkön eken kan Koşoy korgonun kanın anda saldırıp Biz ошол инсандын кадам изи калган Кошой коргон же болбосо Кошой корукка серп салып улууларга таазим катары жасалып жаткан иштердин айланасында
ой жоруптап көрөлү. Тарыхчылардын археологиялык изилдөө иштерин жүргүзүп келе жаткан адистердин көпчүлүгүнүн маалыматтары боюнча бул аймакта биздин доордун жыл эсебинин 500-600 жылдарынан берилеп калаа насили болгондугунан кабар берген издер бар. Кеңирсип жаткан ат башы койнун жара бөлүп аккан Кара Коюн өзөнүнүн сол жээгинде жайгашкан акыркы 50-60 жылдан бери тепсендиге айланып жок болуп кетүү коркунучунда турган аталардын таберик энчисинин бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу археологдор коргондун анын ичиндеги курулуштардын дубалдары чоподон салынгандыгын белгилеп, 60 мунарадан турган пайдубалы 7 метрден 9 метрге чейин жазы, бийиктиги 4 метрден 8 метрге чейин, айланасында жазылыгы 11-14 метр, тереңдеги бүгүнкү толуп калган күндө 3 метрден ашык келген суу толтуруучу аңгеги бар өз мезгилиндеги мыкты курулуш экендигин такташкан. Ал эми бул жерден табышкан байыркы тарыхтын белгилери болгон буюм тайымдардын, курал жарактардын жана башкалардын баардыгын иретке келтирип, туулган жердин тузун көтөрүүгө белсенген инсандардын бири Аскар Салымбековдун аракети менен салынган береги жаркыраган имарат тоо койнунда томсоруп жаткан баба мурасына эш болгондой. Ошой Коргон комплекси деп айтып койсок болот, анткени ошо жанында эле Чеч-төбө бар. Чеч-төбөнүн дагы мындай легендалары, өзүнчө бир айтылган уламыштарын угуп отурсак, ал жерде баягы ошол Кангошой ошо жерде мамлекеттик маселелерди чечкендүү экен. Ошой Коргон ордосу Кангошойдун 8-кылымда салынган тарыхый эстелик. Ушул совет доорунда ушундай бир унутта калып, тебеленип, тепселип, ошол чеп, корук жер менен жер болуп кеткенге аз эле убакыт калган. Мына мен өзүм тарыхчымын, ошол айылда жашап, ата-бабаларыбыз ошол жерде менин кичинекей чагым өскөн. Ошол жерде корукта ойноп, жашынбак ойнотчубуз, башка ак чөлмөк ойнотчубуз. Ошентип баягы урап, баягы ортодогу чоң коргон болгон. Чоң коргондун тегерегинде 1,5 километрлик диаметрде дагы чоң корук бар болчу. Кийин ал корук дагы жоголуп кетти, баягы айдоо аянтына туш келип. Тегерегиндеги жана каналдар жоголуп кетти. Кийин ошо тарых факультетинде окуп жүрдүк. Археологиялык баягы экспедиция деп койчу, ошого бир келип, Ошой Коргондо, Токтогулда, башка жерлерде ушундай бир ошо раскопкаларга, археологиялык казууларга катышып калганбыз. Анан ушунун баары бир ой кетчү эле, ушул бир дүйнө жүзүндөгүдөй баягы тарыхый бир эстеликтердей бир сактап калсак ошо Ошой Коргонду деген. Ошой Коргон комплексин ушундай бир илимий изилдөө менен бир ушундай бир Ошой Коргонду ошо жер менен жер кылып кетиргизбей бир музей салып, бир ошол кийинки урпактарга калтыралы деген ой кеткен. Археологиялык экспедициялар барып иштеди. Тарых факультетинин, Кыргыз университетинин тарых факультетинин доценттери Москалев, Солтобаев, Табалдиев археологдор барып иштеп, студенттер менен. Анан ошол жердеги чогулган экспонаттар менен мына музей бүттү. Ал жердеги экспонаттар өтө уникалдуу экспонаттар бар анын ичинде. Рас, жашоонун бүтпөгөн ташбишин тартып жүрүп, ар бир адам бул ааламга кайсы бир деңгээлде өз изин калтырып кеткендигин байкабаса да керек. Бардык жакшылыкты, наркты улуу туткан элибизде жасалган изги аракеттер ата уулунун жасаар иши делип тек гана ишарат кылынганы менен андан арылап тереңдеп мааны берилген эмес. Балким
Кошой бабабыз деле өз кезегинде жашоо, коргонуу үчүн аталган коргонду курдуруу менен кыргыздын канына сабын болгон, туш тарапка чачыратып мөгдөткөн сырт душмандардан сактануунун тек гана амалын жасадым деп ойлогондур. Мына ушул тарыхый мурас тууралуу тарых илимдеринин доктору, археолог, Новосибирь университетинин профессору Юлий Сергеевич Худяковдун маалыматын өз тилинде котормосуз сунуштайлы. Этот музей дает возможность, во-первых, сохранить памятники историко-культурного наследия, как саму крепость Кошой-Кургон, так и аккумулировать в рамках музея материалы древнетюркского времени и так далее, эпохи Средневековья, и даже начиная с палеолита там сосредоточены, что позволит, в общем, вести просветительскую работу, прежде всего молодежь просвещать в истории и культуре родного края, которая, так сказать, воспитывать у них дух патриотизма по своим родным местам, поскольку много тысячелетий еще жизнь и культура появляется на этой территории и продолжает развиваться в течение древности и средневековья. Кроме того, значит, с этим музеем связаны находящиеся сравнительно недалеко от него он находится, собственно, на одном из участков Великого Шелкового пути. Там находится в окрестностях караван-сарай, Ташрабат и так далее. Само это городище, как выяснили раскопки Михаила Ивановича Москалева и Ароза Салтабаева, первые наиболее древние находки еще относятся к скифскому времени, к культуре саков. Там есть бронзовые наконечники стрел, другие предметы. Затем есть китайские монеты ушу эпохи Хань, когда как раз этот шелковый путь начинает функционировать. Но монеты это не служили платежным средством, это говорит о том, что уже тогда достаточно развитая была торговля. Затем есть монеты средневековые, как китайские, так среднеазиатские, тюргешские монеты, что говорит о том, что здесь были купцы с разных мест Средней Азии, Восточного Туркестана, и приезжали из Китая и так далее. И само городище относится в основном к араханитскому времени. Это с 9 по 13 век нашей эры. И при раскопках Ташрабата тоже было выяснено, что он впервые начал функционировать еще тоже в караханитскую эпоху, ну и затем существовал и вплоть до эпохи позднего Средневековья. Кроме того, этот памятник позволяет и музей связать историю древних кыргызов с эпическим наследием, поскольку население связывает его с именем легендарного богатыря Кошоя, одного из подвижников Манаса. Значит, сам музей представлен, все современные находки последних лет там представлены. И каменные изваяния, они есть и во дворе музея, и в самой экспозиции. И находки из раскопок на территории городища, и материалы, которые были собраны с более широкой территории, в том числе и этнографические материалы и так далее. Кыргыз тарыхы үчүн нар көтөргүс эмгек жасаган илимпоз Юлий Сергеевич Худяковдун маалыматтарын уркунан бузбай, сүйлөгөн тилинде жамаачылап которбой сунуштаганыбыз илим айлампасындагы көрөрмандардын көпчүлүгү орус тилин сай медресе, орус тилин түшүнбөгөн замандаштарыбыз Кошой-Коргондун күнгөй беттеги баалуулуктарын сүйлөп жатканын сезип турушат деген ойдо болдук. Бүгүнкү көрсөтүүнүн бутасына айланган бул байыркы шаар орду Ат башы аймагынын али чети ойло элек бай тарыхынын бир гана бучкагыдыр. Археологдун маалыматы боюнча бери болгондо 15-20 кылым арада жаткан көөнө тарыхтын добулбасы кагылып турганын,
тарыхка кызыктар ар бир көрөрманыбыз сезип турат. Кошой Коргондун айланасындагы эле археологиялык сырларга жык толгон Чеч төбөнүн таманында не деген карт тарыхтын кабары жаткандыгын айтуунун анчалык деле зарылчылыгы жок деп ойлойбуз. Мына ушундай тарыхый жайларыбызды ата мурасы катары намыстуу атуулдарыбыз сактоонун камын жасап, бардарларыбыз өлүү дүйнөсүн өзөктүү тамырды өргө тартууга, ата бабалардын мурасын келечек муундарга бузбай өткөрүп берүүгө жумшоону артык көрүшсө, эртегиден калган баалуулуктар эртеңкиге дымак болор. Ал эми биреги мураскана музейибиз убактылуу ташылып келинген экспонаттарга толтурулбай, ар дайым Кошой Коргонго зыярат кылып келгендердин табитине тамчы болчу баалуулуктар сакталып туруучу материалдарга толсо деген тилекти тилейли. Бул жерге ошондой эле ат башы аймагындагы гана өзөккө өбөк, тереңге тээк боло турган ар кандай тарыхый эскерткичтер топтолбостон, жалпы Ала Тоо койнунан табылган тарых тамчылары топтолсо деген оюбуз бар. Мурунку мезгилдерде ушу Кошой Коргон ушунчалык ыйык жер экен деп биз бала кездерде ичине айланып өтүп ушул жерден коркуп турар элек. Кийинчерээк археологиялык казуулардын исилдөөлөрүнүн негизинде бул 8-12 кылымга таандык экендигин билдик. Кийинчерээк ошол мына азыркы Кыргыз мамлекеттик университетинен археологдор келгенге чейин айрым адамдар келип эле башаламандык менен казып кетип жүрүшкөн. Кийин качан ушул университеттен жана Москалёв келди, археологдор келип, мен өзүм да ушул университетти бүттүм эле. Ошолор келип каза баштагандан баштап ушу эл кызыгып, ошолорду чын эле ушу ыйык жер экен деп сактап калып келишкен. А бирок казган оокаттарыбыз ошо алып кетишип, эмне кылып атканы баягы изилденип атышкан. Акыркы жылдардагы изилденген археологиялык казууларды анализдеп, изилдеп, мындай Кошой Коргон деген аттуу китеп менен жазып чыгарып, китепти жазып чыгарып, ошол шаар чебинин тарыхын, маданиятын ушул китепке камсыганга аракет кылдык. Себеби бул ушул өрөөндөгү бирден бир алгачкы илимий изилдөөлөр деп айтсак болот. Чындыгында бул Кошой Коргон шаар чалдыбарынын кыргыз тарыхында, кыргыз маданиятында өзүнүн орду, өзүнүн тарыхы бар деп ойлойм. Себеби бул жердеги жанагы элдик легендаларда, ооз-эки чыгармаларда да Кошой Коргон шаар чалдыбары жөнүндө айтылып, ар кандай уламыштар, аңыздар айтылып келет. Бирок археологиялык жактан изилдегенде бул шаар чалдыбардын мурдакы илимий адабияттарда 10-12 кылымдар деп гана бизге бир трафаретке салгандай айтылып келсе, бүгүнкү күндө ушул акыркы жылдагы изилдөөлөрдө бул шаар андан да 1000 жылдаган тарыхы бар экендигин айгинелеп турат. Айта кетсек, бул шаардагы скифтердин дооруна мүнөздүү жаа жебелердин, шибегелердин табылышы орто кылымдагы түрктөр эмес, же карахандар эмес, бул жерде байыркы сактардын да байыр алып келгендигин айтсак болот. Өзгөчө кызыктуу маалыматтар бул тыйын табылгалары менен бул шаардын жылы кайсы мезгилдердеги башка элдер менен болгон мамилеси дагы байланыштары көрүнүп турат. Өзгөчө 6-5 кылымдарга мүнөздүү Кытайдагы жасалган ушу тыйындарынын табылышы да кызыктуу. Бул ушул 5 кылымдарда бул Кошой Коргон шаары ошол убактагы соода борборунун багытында жаткандыгын өзүнөн өзү эле көрсөтүп турат. Ошондой эле 7 кылымдардагы жергиликтүү түрктөрдүн дагы, түргөш урууларынын дагы тыйындары табылып атат. Мына мунун баары ушул жогорудагы китепке киргизилип, мына ушул жердеги эшең байыркы жана орто кылымдардан бери эле адам баласы, ата бабаларыбыз байырлап келген. Ал эми шаардын накта гүлдөп өскөн орду, өтө өнүккөн орду, баягы чет элдерге таанымал болгон шаар катары бул 11-12 кылымдарда айтсак болот. Себеби ошол мезгилдеги шаардын гүлдөп өсүшү жана Улуу Жибек жолунда жайгашышы коңшу элдердин тарыхнамаларында, тарыхчыларында, географтардын эмгектеринде айтылып, бекеринен баса белгиленбесе керек.
азыркы муун ушул Кошой Коргонду сактап калганга баарыбыз тобо дешибиз керек. Кээ бир элдер, кээ бир мынакей өкмөт башчылары деле тарыхыңарды тапкыла, тарыхыңарды изилдегиле деген мындай тапшырмаларды берип атат. А биз болсо ошо болгон тарыхыбыз, турган тарыхыбызды ушундай бир элге, журтка, дүйнөлүк коомчулукка көрсөтө албасак анда бизге эмне деген калкпыз. Ошон үчүн биз коюп аткан ой максаттарыбыз ушул биздин кыргыз элинин өтө баягы бай тарыхы бар, келечектүү калк катары ушул Орто Азияда 2200 жыл деп атпайбызбы? 2200 жылдан бери ушундай мамлекеттүүлүгүн түптөгөн калк, улуу калк дегендей ушундай биз өзүбүздү көрсөтүп, өзүбүздүн тарыхыбызды, маданиятыбызды кийинки урпактарга жеткиришибиз керек деген ойда. Барын куруп болгондо балдары кыргыздын башпан эктеп кургонго барысы бирдей толгондо эми туруп ошондо ат башынын өзүндө аянтай жерген ошондо ак калпакты жыйдырып аянбай жыйын курдуруп үйрүлменин сазына үйрүлүшүп турганда жыйрылманын сазына жыйылышып турганда сазда жыйын болбос деп сазга турган оңбос деп баарысын ошонун чеч төбөгө чыгарып мына ушул жерде калайык жыйын курсаң кылайык деп ошентип ошондо чеч төбөнүн өзүндө жыйын кылып турганбыз жыйынды кыргыздар кыйын кылып турганбыз бир теңирген ал кезде эми сыйын гана кылып турганбыз ошондо кошой абакең калайыкка кеп айттым калкым уккун деп айттым мындан кийин бул жака чечилбеген доо болсо челишип келген жоо болсо баарын бирдей чечмеке чечип бүтүм кылып кетмеке мындан ушул дөбөнү жыйын дөбө биз кылып жыйылышып көрөлү деп ошентип ошондо чеч төбөң аты калды эле чеч төбөдө бабакең ченеп айтып салды эле ошо күндөн бул күнгө ушул дөбөң ысыма эми чеч төбө гана болуп калды элең каптап кирген жоо болсо ошо чечилбеген доо болсоң кара өзгөйлүү жоо болсо камалап гана келген доо болсоң кан газабын кылдырбай калайыкты кырдырбай сырын такыр кетирбей сынын такыр өчүрбөй мына ушул жердин өзүндө барысы келип чечим болсун деп айтып чеч төбөң атың ошондон калган экен деп айтып кайран кошой абакең эми тамамдады жомогун шаардын талкаланып жок болгондугу жөнүндө да ар кандай илимий көз караштар бар. Эмне себептен жок болду, каяка кетти деген. Айрымдары Тимур доорун айтат, айрымдары деги Чыңгыз хандын доорун айтышат ошо мезгилден кийин дейт. Бирок археологиялык материалдарга алганда бул жолу бул жердеги да Тимуриттер дооруна мүнөздүү карап идиштердин чыгышы, Тимуриттер доорунда дагы бул шаар өкүм сүргөндүгүн айтылат. Ал эми бул жолу элдик эпосторго караганда жанакы кыргыздардын жунгарлар менен болгон чабуулунун көбүрөөк сакталып калышы менин пикиримче ушул жунгор чабуулунан кийин шаар өзүнүн өмүрүн токтотсо керек деген пикирге гипотезага келип атабыз. Муну дагы алдыдагы илимий изилдөөлөр дагы казуулар көрсөтөт. Чындыгында эле бул жердеги мурдакы бизге трафаретке салган көз караштардан кичине четке чыгышыбыз керек болуп атат. Себеби
бирдеме десе эле айтышчы бул Карахандардын четки провинциядагы шаар деп көрсө, бул жердеги табылгалар, бул жердеги өзүнүн кош чарба менен кесип кылгандыгын айта кетишибиз керек. Мисалы, бул жердеги өзүнүн кадимкидей карапа иштеген, темир иштеткен, ар кандай кооздуктарды жасоочу, айнек чыгаруучу кадимкидей эле устаканалары болгон. Биз булардын баардыгын кантип айтабыз? Булар деген көчмөндөрдүн колунан эмес, диги башка жактан алынып келген деп. Себеби буга далил бул жердеги устаканалардын табылышы да далил болуп берилет. Мына бул жерде карап идиштерин, темирди, колону, чопону бышырып эмгектенип келишкен. Демек, бул бул ат баш өрөөндөгү деги эле ушул Кыргызстанды жердеген элдер ата-бабаларыбыз булар кош чарба менен кесип кылгандыгын белгилей кетиши керек. Ал эми канчалык деги проценттик катнашталса, канчалык болгондугу, кайсынысы басымдуу кылган ал бөлөкчө сөз. Бирок биздин ата-бабаларыбыз чындыгында эле мына тарыхый маалыматтар, археологиялык булактар көрсөткөндөй кош чарба менен кесип кылган. Ошондуктан бул өрөөндүн, бул жердин, деги эле өзүбүздүн Кыргызстандын кайсы гана аймактарында болбосун, Кошой Коргон шаар чалбарына окшогон бир канчалаган эстеликтер, мурастарыбыз сакталып калган. Ошолорду ушул көздүн карайгиндей сактап, колдон келсе коомчулугубузга, элибизге, жерибизге жеткирсек, бул өзүбүзгө кошкон, элибизге кошкон бир жакшы нерсе болот эле. Мына ошону биз Кошой Коргон шаар чалдыбарынын урандыларынын негизинде ар тараптуу изилдеп аракет кылдык. Бирок дагы эле болсо Кошой Коргон шаар чалдыбарынын келечеги, изилдөөсү, дагы ой толголору алдыда деп эсептейм. Кылымдардын кайсы бир кылымында биз бүгүн ар кайсыны түкшүмөл кылганыбыз менен акыл эсибиз жете бербеген тереңдикте жаткан ата-бабаларыбыздын дагы далай тарыхый маалыматтары, археологиялык баалуулуктары бул бүгүн биз жетише албагандар кийинки муундардын энчисинде ошолордун мойнундагы жүк болуп сакталып кала берер. Биз сиздерге бүгүн мүмкүнчүлүктүн жетишинче ушул Кошой Коргон музей комплексинин өзөгүндө бир топ маалыматтарды жеткирүүгө сиздерге аракет жасадык. Албетте бул бүгүнкү көрсөтүү менен Кошой бабабыз тууралуу баянды же болбосо Кошой бабабыздан калган таберигенчи Кошой Коргон тууралуу баянды айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Кийинки жакшылыктардан, кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.